28 gün. Бүгүн менин жашоомдун жаңы күнү. Күндө мен так ушул сөздөр менен баштайм. Ошону менен мен өзүмдү өнүгүүнүн жаңы баскычына багыттайм. Жаңы деңгээлге, жаңы маселеге. Бүгүн мен улуу адамдар жөнүндө ойлоном. Аларды изилдеп, мен дагы алардай болуп ойлонгонго аракет кылам. 41 күндүк циклда мен бир күнүмдү улуу адамдардын биографиясын окуганга арнайм. Жана алар үчүн жалынам. Бай болуш үчүн бай адамдарды баалап, сыйлаш керек. Чыгармачыл адам болуш үчүн чыгармачыл адамдарды сүйүп баалаш керек. Агартуучу асыл адам болуш үчүн агартуучу асыл адамдардан окуп, аларды сыйлаш керек. Мен ошолордон окуйм. Биринчи маселе. Мен окшош болгум келген улуу адамдардын жашоо тарыхын изилдөө. Экинчи маселе. Ошондой мага үлгү болчу адамдарды табуу жана алардан үйрөнүү. Жана эгер кандайдыр бир себеп менен алардан окуй албай калсам дагы, мен аларды сыйлайм жана сыйлашым жана окушум керек. Бүгүн мен бир нерсе ойлоп таап, ошону менен адамдардын жашоосун жеңилдеткен ар бир адам үчүн жалынам. Огудай качандыр бир кезде бир нерсе түзгөн адамдардын баарына батаңды бер. Биздин жашообузду жеңилдеткен бардык ойлоп табуучуларга, чыгармачыл окумуштууларга, инженерлерге, конструкторлорго батаңды бере көр. Огудай биздин духовный жашообузду бай кылганга салымын кошкон акындарга, китеп жазган жазуучуларга батаңды бере көр. Жана ким тамганы, цифраны ойлоп тап, бизге жазганга, билимдерибизди жана тажрыйбабызды өткөрүп бергенге, илимди өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүк бергендерге батаңды бере көр. Огудай мага дагы ушул улуу адамдар жасаган иштерди жасаганды үйрөтө көр. Ийнеден баштап космос ракетасын ойлоп таап, түзүп чыгаргандардын баары үчүн жалынам жана аларга ыраазычылык билдирем. Музыка жазгандарга, картиналарды тарткан, чыгармачыл ыр чыгарган жана адамдардын жумушун жеңилдетип, духовный жактан өсүүгө мүмкүнчүлүк берген ар бир адамдар үчүн жалынам жана ыраазычылык билдирем. Огудай фабрикаларды, заводдорду, супермаркеттерди жана магазиндерди салып, миңдеген, миллиондогон адамдарды жумуш менен камсыз кылган бай адамдарга батаңды бере көр. Билимдерин берип, окутуп, өзүнүн акылы менен бөлүшүп, жер жүзүнө улуу адамдарды жараткан бардык наставниктерге батаңды бере көр. Заманбап техникаларды, компьютерлерди, сотовый телефондорду, автомобилдерди, самолетторду, телевизорлорду жана башка толтура техникаларды түзүп, биздин жашообуздун сапатын көтөргөн бардык адамдарга батаңды бере көр. Адамзаттын өнүгүшүнө салымын кошкондордун баарына батаңды бере көр. Мен алар үчүн жалынам, аларга суктанам. Илимдин, техниканын шедеврин түзгөндөргө. Ушул кооз шаарларды, жолдорду, көпүрөлөрдү жана башкаларды салган архитекторлорго батаңды бере көр. Жок дегенде бир бак, бир гүл тигип, биздин жашообузду кооздураак кылган ар бир адамга батаңды бере көр. Бүгүнкү күндөн баштап мен чыгармачылыкты, эмгекти сүйүүнү, чечкиндүүлүктү, максатка умтулууну, башкача айтканда, мени улуу адамдарга окшош кыла турган жана ошолордой жыйынтыкка жеткениме жардам бере ала турган бардык сапаттарды тандайм. Мен билем, бүгүн менин кезегим келди жана билем бардык бай адамдар кедейчиликтен башташкан. Мен ишенем бардык биринчилер бир убакта акыркы болушкан. Алардын өмүр баянын окуп, мен түшүндүм. Алар максатка умтулуунун, ишенимдин, эмгекти сүйүүнүн, эрктин негизинде ийгиликке жетишкен. Дагы ошондой эле бай, ийгиликтүү болгонго аракет кылам. Өзүмө ошол сапаттарды тарбиялап. Менин байлыгым миңдеген адамдарга пайдасы тиет. Ал мага дагы көп адамдарга кызмат кылганга жардам берет. Мен ошону тандайм. Бүгүн мен адамзаттын өнүгүшүнө салым кошкондордун баары үчүн жалынам. Эгер кимдир бирөө чымчыл болуп иштесе, үй бүлөсүнө камкордук көргөзсө, ал көп адамдарга үлгү болгонго татыктуу. Бирок байлык бизге көп жакшылыктарды жасаганга мүмкүнчүлүк берет. Биздин балдарыбыз кедейчиликти өзү боло турган ураз катары кабыл албашы керек. Эгер алар кедейчиликтен башка эчтекени билбесе,
Алар байлыкка ишенишпейт. Биздин балдар жакшы жашоого татыктуу. Мен ишенем, биздин ата-энелерибиз дагы жакшы жашоого татыктуу. Мен ишенем, менин үй-бүлөм, менин элим жакшы жашоого татыктуу. Ошондуктан мен дагы мен үлгү кылып аткан улуу адамдардай болгум келет. Мен ошолордой бай болом жана ошолордой ойлоп тапкыч, ошолордой ийгиликтүү болом. Мен чыгармачылыкмын. Мен эмгекти сүйүүмүн. Мен кандай пландаштырсам, ошонун баары аткарылат. Күндөн күнгө бардык жактан менин жашоом мыкты болуп баратат. Мен күндөн күнгө кемчиликсиз болуп баратам. Өзүмдүн үстүмөн иштеп атып. Мен улуу адамдар тандаган жолго чыктым. Мен билем, алардын көбүнчөсүнө оңой болгон эмес. Алар кедей үй-бүлөдөн чыгышкан. Бирок алар тагдырын өзгөртүштү. Баатырдыкты, максатка умтулууну көргөзүштү. Кудайдын жардамы менен мен ошолордой адам болом. Мен адамдарга пайда алып келем.